УКМК муну камай турган кандай кылмыштары жана мыйзамсыз иштери бар? 3 сааттан ашык туалетке кирип алып, бекинип алып, жалдырап мени качырып келет ушул жерден эле. Мен силерге көп нерсени обещать эткен экен. Булар ушул наша колду наша жегишет, карматып салыш керек булар тигиндей мындай деп бир ошентти магачы. Бул балаң кишини тике карап сөйлөп бир бала болбосун десем, жок, өзүмдө ишенем дечи. Көңүлгө жакпаган мындай кичине текеберирээк болчу да. Азамат коркуткан да. Балаңды саттың бизге депчи коркуткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Азамат Алымкулов 1979 жылы Нарын облусу Жумгал району Чайек айылында 4-октябрда карапайым гана үй бүлөдө төрөлгөн. Ошентип 6-7 жашка толгондо мектепке окуп, аны бүтүп электе Бишкекке көчүп келип, бирөөнүн үйүндө квартирада жашап калышат. Ошентип эрезеге жетип, АИ аттуу жаран менен турмуш курушат. Жүргүлө ошондой баралана. Октябрда 2001 жок онда биз үйлөнгөн эчтекеси жок болчу. Мүлкүн эчтекеси жок болчу. Үйдө жок болчу, машинасы да жок болчу, акчасы да жок болчу. Кийин бирөөлөрдүн квартирасын арендага алып, аны күнүмдүккө жана саатына берип, акча таап баштайт. Эчтекеси жок, анан эмне кылсак, кандай кылсак деп ойлонуп, анан гостиница ачканга ой келди. Күндүк, анан сааттык. Ошентип адамдарды алдоо, алардын акчасын пайдаланып, аны кайтарбоо идеясы квартиранын саатын алып жүргөн уйгур колунда байлыгы бар бала учурагандан кийин башталган көрүнөт. Аялына аны менен акча үчүн гана дос болуп, аны пайдаланып жүргөнүн ачык айтат. Ошондой ар кандай кишилер келет да, бир жолу ушундай бир жаш бала келген, уйгур болуш керек да, мындай состояние, ошо менен жакшы сүйлөшүп, ошондо ушу жаш баланын эмесин, мындай байлыгын, акчасын колдонго баштаган да, ошондо алдап акчасын алып. Эми квартираны саатына арендага алгандардын көбү эмне максатта алышаарын өзүңүздөр жакшы билесиздер. 1 саат уктап алайын деп эч ким албаса керек. А бирок Азамат ошондой ыплас иштен акча тапканына да кайыл адам экен. Кийин аялы экөө чогуу иштеп, Азамат алар арада бирөөлөрдөн акча алып, силерге чет элден машина алып келип берем деп заказ менен иштей баштап, анан чогулган акчага квартира сатып алышат. Жана аны аялына өткөзүп берүүгө убада берип, бирок ал убадасында турбастан аялын да алдайт. Машина алып келип жүрдү. Правда, Московскийде бир комнатный квартира бар болчу. Негизи ошону мага жазыш керек болчу. Ал арада кайненесине да чет мамлекеттен көбүрөөк машина алып келейин, тигиге акча жетпей атат, буга жетпей атат деп чоң суммада утуру акча алып турган. Бирок анысын да кайтарып бербей койгон. Акчамды ошо алган, анан үй алып үй берем деген ордуначы. Канча акча алган? Ошондо 13 14 ушундай. Мамамдан да постоянно акча жардам берип, машина алып келгенге эми 2-3 машина, бир заказ болсо бир машина үчүн барганга эме болбойт деп, мамамдан акча алып 2-3 машина алып келчү. Анан аялына деген квартираны башка бирөөгө сатып жиберет. Бирок документтерди өткөзүп бербестен 1 жылдай жүрүп, акыры алуучу менен Азаматтын ортосунда чыр-чатак чыгат. Москвада да ошакта дос балдар бар экен, башка бир жалабат бала сатып, бирок оформление кылбай акчасын алыптыр. Ооба чыр болду. Алар келип жүрдү. Азамат сурап, менден 2-3 жолу сураган. Кийин аялы эмнеге үйдө оформление кылбайсың, апамдын акчасын кайтарбайсың, эмди 3 жыл эшикте иштетип, аны да мээнетин кайтарып бербей алдап жүрөсүң деп айтса, Азамат аялына кол көтөрчү экен. Аферист. Айына $100 берип турам деген Азамат? Канча убакыт иштедиңиз? Ошондо почти 3 жыл иштедим. Анан ата-энем үчүн эмнеге акчасын бербейсиң деп оформление болгон, ошондо да аябай уруштук, ошондо да кол көтөргөн. Андан сырткары Момун деген досуна квартира сатам деп акчасын алып,
аны да ара жолдо калтырып, квартирасын оформление кылбастан көпкө чейин жүрө берген. Кийин кайненесинин акчасы түгөнгөндө аны жашап турган квартирасын залогко коюп, банктан кредит да алып жүргөн. Кийин аны да төлөбөй койгондо кайненеси өзү төлөп залогтон үйдү чыгарат. Мамамдын 5 микрокомнатный квартирасы бар болчу. Ошону постоянно залогко коюп акча алчу. Банкага барып залогко коюп. Ошентип ортодо бала болбой, бала багып алууну ойлойт Азамат. Көрсө баланы алар, Азаматтын колуна кошкулдоп карматкан эмес экен. Азамат өзү кийинки төрөлгөн балаңарды берсеңер, силерге акча жана жер берем деп убада берген экен. Негизи баланы мен үчүн эле ошто жалгыз калбай эметпей Айнурага алып берип койлу, сен болсо өзүң сага башка аял алып берейли. Кайнем айтты, ошондо Азаматты жаман көрүп айтты. Эчтеке ушундай бир жасаган жумушту аягынан чыкпайт, ушинтип постоянно ушундай кылып элин бар не кылат. Аягынан чыкпай алар деген жер, аларга жер алып беребиз деп айткан экен. Жер берем силерге деп айткан экен деп айтты да. Ошо алар жер бербесең же бизге акча бербесең анда кайра балабызды бер деп эметип суратышыптыр. Андан кийинки маалыматка карасак, ал ошол үй бүлөнү эгер акча сурай берсеңер, милицияга карматып берем деп коркутканы белгилүү болду. Азамат коркуткан да. Балаңды саттың бизге депчи коркуткан. Кийин адамдардын ишеничине кантип кирүү боюнча стажы кыйлашканда 2006-жылдын аяк ченинде жердеши, кошунасы, жакын таанышы болгон Мамбеталиев менен мечитте жолугушуп калат. 2006-жылы динге келип, центральный мечит Оголе Московскийден. Ошол жерден жолугуп калдым. Мен кубанычта болдум көрүп. Мен жолукканда анын 08-35 бир машинеси бар болчу. Малолитражка кичинекей, Матистей. Дайхатсу. Мамбеталиевдин ошол маалда Дордойдо базары болуп, контейнер сатып, бизнес менен алектенчү. Жанына ишеничтүү, аманатка бекем кишилерди ишке алууну көздөп жүргөн Мамбеталиев намаз окуп, сакал койгон досун көрүп, көңүлүнө куп толуп, аны жумушка чакырат. Азамат канча иштеди бул кишинин колунда? Базар башталганда иштеди да, мен билишимче. Ошондон кийин бул кишинин колунда иштеп акчасы көбөйүп, чөнтөккө доллар сактап калгандан кийин адамдарды тоготпой текебери болуп баштайт. Мурдагыдан акчасы көбөйдүбү? Аябай эле көбөйдү. Постоянно эле дайыма эле айтчу, Алмазбекке мынча акча алдым, мындай акча алдым деп айтчу да, дайыма эле. Ошо өзүнүн эмеси дагы мүнөздү өзгөрүп баштады. Текебер болуп, өзүнө таянып, мындай кыйынсып. Убадага турбай. Мына эртең берем деди, эртең кылып коем деди, жок. Союлуп кетет да, ушундай болуп. Көңүлгө жакпаган мындай кичине текеберирээк болчу да. Ар кимдир айтып калды, тиги Азамат бат эле мына бир алтын жыла тапканго, машина алмаштырып калды деп айтып калышты да. Ошентип 2008-жылы Азамат Алымкулов Көк Жарда менин жерим бар. Ошол жерге үй салбайлыбы? Жер менден, акча сенден болсун деп сунуш киргизет. Мамбеталиев ага макул болуп, Азамат Алымкуловго акча карматып, үйдү салдыртып баштайт. Бирок Азамат материалдарды азаныраак кылып алгандын ордуна чөнтөккө уруп калууну айласын кылып, кымбат бааны айтып, эң сапаттуусу ушул экен деп кулакка лагман иле баштаганын аялы да байкай баштайт. Аябай мындай ошо үй салып атканда, кемеслешип атканда угуп калгам. Ошо арматурага, анан кирпичкана мындай деп мынча көп акча сураганда, кирпичтер ушунча турбайт да. Мен ушу сураштырдым, үй курганда прораб деп коелу. Ошолор ушинтип айтты, эң жакшысы, эң жакшы арматурасы ушундай болот, анан эң жакшы цемент, анан эми ушундай строительный материалдар ушунча баага келет деп айтты деди. Материалдардын кымбатын айтчубу? Ооба. Кеминде Мамбеталиевден миңдеген долларларды алып, анын баарын курулушка сарптабай чөнтөккө уруп калчу экен. Ошентип Мамбеталиевдин колунда иштеп жүрүп, чөнтөккө уруп калган акчага Жибек жолундагы квартирант болуп жашап жүргөн үйдү сатып алган көрүнөт. Ошондо Жибек жолуда үйлөрү алардык эмес болчу да. Ошо үйдү сатып алышкан, аптекасы менен кошо. Мамбеталиевдин акчасын өз кызыкчылыктары үчүн колдонгонун, ал кишини да алдап жатканын байкаган аялы Мамбеталиевдин жубайына Азаматка көп ишенбесин,
ал силерди да алдап кетет деп айтып берген. Биринчи ал ошол айтып калды бир жолу. Эжеке Азамат ушундай кандай десем эми күйөөм жамандагым келбейт, бирок мен айтып коюшум керек, намаз окуйм деди да. Анан эмне болду десем айтты да, ушундай ар бир ишти до конца чыгарбайт, алдап коет кээде депчи. Ушинтип айтты да. Мен кандай бул намаз окуп жанагындай апапак кийинип сүннөттөрдү кийип жүрсө деп таң калдым да. Анан ал айтты, мен болгонун айтып атам депчи. Аллахтын астында айтып коеюн деди да. Анан мен жолдошума айттым, ушундай жерлер бар экен, байкачы депчи. Мен келинчегим келип айтып калды. Айнур айтып атат, Алмаз байкем деле буга аябай ишенип атат. Бул деген алдап атат. Мунун дини да калып деп айтты депчи. Анан мен шок болуп калдым. Кандайча? Анан мен Азаматка айттым, Азамат сен кемпириң ушундай болуп турсам ал кишинин үзүрү бар, анан туда-сюда, анан тиги бу деп анан дагы Азаматка ишенип калдым. Көрсө ошондо аялы мындай ачык эле айткан экен да. Андан сырткары көп адамдар эскертип, бул Азаматың соо адамга окшобойт, бир күнү сени чуу түшүрүп кетпесин деп айтса да болбой, жакшы күмөн кылып жүрө берген. Мага биринчи көргөндө эле жаккан эмес ал балачы. Анткени мындай аябай жулунуп турганда мындай. Ушундай мага жаккан эмес да мындай. Шудуңдаган, шыпылдаган ушундай болчу да. Мындай ишеничтүү кишиндей көрүнбөйт да. Мага көп келчи, тамдарды нетип атканда жардамга келчи, жардам берген келип кетчү да. Ошондо кошо келчи. Машинасын айдап алмас, тигин алып келе кой, муну алып келе кой деп жумшап турчу да. Анан тамак ичкенде деле ушу кишини тикке карап сүйлөчү эмес. Көзүн алып ала качып эле турчу да. Анан Алмазга айттык, ай, бул балаң кишини тикке карап сүйлөп бир бала болбосун десек, жок, өзүмдө ишенем дечи. Бир туугандарым айтчы, тигилер айтчы, мына бир туугандарым бар, орган иштеген ушулар менен мунун аферист, алар менен урушчу элем да. Алмазбек Шаршеновичтин агасы бар болчу, Раматлык Калыбек деген байке. Жолугуп калсак, айтты, что так посмотри на него, как святоша нарядился. Посмотри, он же аферист, карачы, көздөрүн ойноп турган деп бетин айтты да. Ошол жерден эле кып-кызыл болуп чыгып кетти. Аркасына мен барып каяка эшитип келгенсиң, мен бул аферист деп атат. Мен тигинин сөзүн сүйлөп, бул аферист эмес деп тигилер менен урушуп байке менен урушуп кеттим да. Сен ушундай святой кишини ушундай деп атасың депчи. Кийин аялы Азаматтын мындай динди жамынып алып, акмакчылык кылып жүргөнүнө чыдабай кетип калат. Мен кетип калдым да, уже түңүлүп, что мындай динди да колдонуп, башка адамдарга мамилеси дагы мындай дават кылып, эмне кылып тура эмес кылгандарын, сөздөрүн байкап, ушунун отношениясын кылган байкап, мага кылган отношениясынан байкап, анан ушу баланы эми ушуну эметкени аябай көңүлүм ошону уже мен кылып жашагым келбей калды да. Динди пайдаланган үчүн. Анан айтсам айтып атпайбы, сиз эле буздуңуз, сиз барып көчөдө мага көрүнбөңүз. Мен жиним келсе эмне кылып коем билесиз, анан эмне деп көрүнгөндү айтты. Анан балекетим ал дедим. Эмне кылып алат экенсиң? Кийин Азамат өзүн актоо үчүн ал үйдөн акча уурдап кеткен. Ал деген акылы тайкы, ал дегендин үзүрү бар. Ал минтип кеткен, антип кеткен деп көрүнгөнгө аялын жамандап жүргөн. Барып алыптыр, жамаат менен барып туруп, ошо жамааттын молдосуна айтып, ошо адресин берип Турциядан. Анан ал чалып, Айнура мага чалып, мама ушинтип атат, эми бияктан да покой бербей турбайбы бул акмак деп. Анан айттым, ошо чоңу ким экен, сүйлөшпөсүн, ачыгын айт. Анан аларга айтып аттыр, булар мамасы менен атасы ичет, алкаш. Анан бул кыз өзү келе солуп калган, мээси крышасы тайып кеткен. Анан ошентип эле булар ошол жака алып барып күйөөгө сатты. Анан мен алып келишим керек, менин ал келинчегим деп айтыптыр. А уже развод болгон, ажырашкан. Десе анан деген тиги түрктөр айтыптыр, сен калпычы турбайсыңбы? Мен жамаат өзүң ошентип барса уят да. Сен калпычы турбайсың, макул жөнөтөлүк ошол жака бар. Алардын закону жаман, жана эмелери бар, ал сени ошол жакта эле жок кылып коет көсү. Дайныңды таппай каласың, өлүгүң келет, өлүңдө чыкпай калат. Барасыңбы, жөнөтөлүк макул дептир да. Жолбосо артыңды карап кет, бизди да уят кылба дептир. Мына өзүң аялың менен сүйлөштүң. Биякта развод жок, күйөөгө эч эркек албайт биякта деп айтыптыр. Азамат акча дегенде жулкунуп турган, акча үчүн баарына даяр болуп, ала кылайын, жула кылайын деген сапаттары бар эле дейт аялы. Ооба, аябай кол, анан мындай акча дегенде мындай кадимкидей мындай орукчан мындай көздөрү башкача болуп, мындай акчадан мындай кандай десем, күйүп, мындай эме башкача мындай акыбалда болуп калат болчу да. Ушундай алчный болуп, көзүндө мындай эме болуп, ошондой болуп калчу да.
эгоист, мындай башка адамдарды мындай чыныгы мындай пелден жардам берейин деген эмеси жок болчу. Только өзүн эле ойлочу. Менин аркамдан деле канча сөз сүйлөптүр, айтыптыр. Ажырашып кеткени мен акча алып качып кетти деп айтыптыр. Мени келесоо деп айтыптыр. Ата-энеме болсо алкаш, ичкен кишилер деп айтыптыр. Жок, бир тыйын да алып кеткен эмесмин. Бир сом эле алып кеткен эмес. Мен үйдөн эчтеке алып кетмем. Ошончо үй эмне болсо только өзүм кийимди алып чыгып кеткем да. Биринчи аялы кеткенден кийин толтур аялдарга үйлөнүп, азыраак жашап, талагын берип, кетире берүүнү адат кылат. Бир жигит жүрчү, ошонун бир карындашымбы, жамаат ошонун кызын немесин алды. 2 күндөн кийин ажырашып кеттик. Квартира снимать этип, өзүнүн съемный квартирасына бирөөсүнө жашады да, жана суточныйгачы. Мен аны билем. Анан айтып калды. 2-3 күндөн эле кайтып келгенчен гана десем, фигурасы чыкпай калды. Мен кандай шок болуп, кандай фигура чыкпай калды. Шарияттан талак бергенде арыз тирейт деп атпайбы. Анан жанакын бир аялды алып кетирди. Анан дайыр Хуршида деген алып, аны менен урушуп, аны кетирип, анан кайта Аянан алып. Ошентип Мамбеталиевдин биринчи жолу О компаниясынын сим-карталарын сатып алалы, байып кетебиз, укмуш болуп кетебиз деп $10,000 зыянга түшүрөт. Андан кийин $15,000 Кытайдан кепка сатып алып келип, анысы да өтпөстөн аны да зыянга учуратат. Үчүнчү жолу Көкчардагы Азаматтын жери жасалма документ болуп, Кыргызстанда жок адамдын атынан башка бир адамдын атына өткөзүп алынган экен. Мына ошондой мыйзамсыз ишке жардам берген, жер мафиясы боюнча толтура ызычуусу бар, коро жылкыларга ээ болгон, убагында Камчыбек Ташиевди теңине албай, арыз моңун укпай, Аида Салиянованы колдогон мурдагы башкы прокуратуранын замы О.Ж. аттуу кызматкер бар. Башында жер меники деген да. Кийин жердин акчасын да мен бердим да. Мына менде жазуу. Анан кийин билинип атат, анык эмес экен. Бир Орозбек деген Жумгалдын кыз артынан прокурор бар болчу ошол кезде. Ленинскийде зам болуп жүргөн генерал ошонун жери экен. Ошонун жери экен, бирок оформить этпептир. Азыр ал жердин баары эмне болуп чыгып калды? Ал документтердин баары фальшивый экен аны момент. Кийин бул баарына святой болуп көрүнгөн Азаматтын бирден экиден кылыгы чыгып, ошондон улам иренжип баштап, ага болгон күмөндүү ойлор пайда боло баштаган. Бир күнү эле доктор Бакага жолугуп калсам айтты. Мояктан бирөөлөр машинеге жүктөп алып келиптир. Акча карыз деп, туда-сюда дептир. Ошол жөнүндө уктуңузбу? Мен жок, уккан жок. Анан Тактакол Советскийден жанагы крышада шайт астында жанагы кийин мен мага саткан квартирада бирөөлөр кирип алып чыкпай атат. Мен чыгарып коеюнчу деди. Анан мен оттура хорошо дедим. Эшиктен машинада күтүп атсам эле. Чалды кирсең депчи. Барсам 2 бала бар экен. Бизден жашыраак балдар экен. Урушка чыктыр. Анан эмне болду? Ортого түшүп, ушулар чыкпай аткан деп мага айткан да. Мен силер эмне мындай сөз кылып бирөөнүн үйүнө кирип алып кандай тиги бул десем эле. Ал барлар айтты, байке бул деген аферист. Азамат сакалыңды бирден жолабаса центральный мешитке алып барып тур. Бул деген бизден акча алган. Биз ошон үчүн бул үйдө квартира жашап атабыз. Мен бөлөлөрүм бар эле милицияда иштеген. Булар ушу наша колду наша чегишет. Карматып салбайлык таластык жигиттер экен, ошо эсимде калып тур да. Карматып салыш керек булар дегендей мындай деп бир ошентти магачы. Анан мен айттым, бул деген өзүң таксыр болсоң, бул кандай? Ошондо мына менде мындай күмөн болдум да. Анан такап сурасам эле, оңолол деп жүрбөйсүзбү, мындай боло берет, периште эмеспиз да деп заметил я, уже өзүм жетти ага чейин күмөн болуп кайта келип кетип аткам. Кийин ал балдарын кантип чыгарганы белгисиз. Ошентип квартираны бул кишинин инисине сатат. Азыр квартира боюнча сот болуп атат, квартиранын чыкпай атат деп. Сиз квартиранты белеңиз? Мен квартиранты эмесмин, бул үйдө деген мен акча чогултуп, мен байкеме бергем акчаны. Байкем болсо Азаматка берген, ошо менен биз үйлүү болгонбуз. Бирок Азамат эртең оформить этип берем деп ошол бойдон жок болуп кеткен. Эртең күндүк мененчи. Канча сатып алдыңыз? $32,500 болгон. Тескерисинче мен эч кандай акча алган эмесмин, үй меники деп мойнуна албай жатыптыр. А бирок күбөлөр Азаматтын кылыгын калыпка чыгарат. Анан ошол убактарда Азамат келген да. Анан акча эсептеп берди. Мына $30,000 берки балага. Мына досум квартирасында кутулдум деди да. Бир бүттүм деди. Ошентип бул сопу болмуш Азаматтын арам кылык жоруктары көбөй бергенде, андан шекшип, ай сен мага отчет берчи, базарда канча контейнер сатылды, тиги ишке мынча сарптадым, бул ишке мынча сарптадым, сенден канаттандыралуу чыйынтык чыкпай жатат, акчалар кайда кетип жатат деп каттуу талапты койгондо, эми айыбы ачыла турганын байкап, бетин тамдай кылып, базар деген меники болчу деп чоң адамдарды, чорныйларды ортого салып, ачык эле согушууга өтөт. Шырдаков Нурбол деген бала каза болуп калды. Ошол бала келди. Азамат мен досум болот эле анан кийин ушундай кылып коюпсуңар дегенде, антпеле Азамат
чакыралы сүйлөшөлчү. Азамат деген канча акчаны бербейт. Иштеп жүргөн, о акысы бар, иштеп жүргөн, кантип ошонусун алсын, калгансын коюп койсун. Ага ченеже нур болду эшип келди. Опу ишинте да эшип келипти бир күн. Үйдө турсак. Мен чыксам коштуларым кошо чыгып калды. Сен деген ушундай азамат чок иштеп акчасыз. Чок иштеген азамат качан бир сом акча салдың мага? Же сеники беле? Сен менин иштедиң, акыңды ал дедим. Отчет бербейсиң, отчет бербейт. Бул отчет берсе акысын алсын. Бул калп айтып атат деп мен аларга далилдеп бердим. Ошол жерден эле кайта азаматка найжайт этишти тигилер. Спортсмен чоң балдар. Кыскасы чорныйлардан, ортого салган чоң адамдардан жыйынтык чыкпаган соң, план A'сы окшобой, эми план Б'га өтүп, ажылык өтүп келейин. Анын баары тууралуу отчет берем деп апасын алып, ажылыкка кетип, ошол бойдон өзү Египетке өтүп кетип, куйругун карматпастан, бул жакта сооп таап, пейиштин төрүнө чыгып кетебиз деп, Мамбеталиевдин акчасына мечит салдырып жаткан жеринен аны да таштай салып, ошондон нары таянсыз жоголот. Мен бүт баарын түшүндүм, качка барып келе коюн, мамашам мен. Анан бүт баарын билем. Мен карашо, качка барып келдим, кетип калат деп деле ойлогон жок. Вообще ойлогон жокмун да. Андан сырткары кийинки үйлөнгөн аялдардын бирисинин машинасын алып, сага жаңы алып берем деп алдап, аны да сатып, ажылык өтүп келейин деп ошондон нары кабарсыз жок болгон. Кеминде жашап жаткан үйүнөн милициялар аркылуу чыгарып, бул аялды тааныбаймын, бул квартирант менин үйүмдөн чыксын деп куудурган. Болгон ата-энеси демесин баарын берген да, окат-окаттарын берген, машинасын алып койгон. Ошо азаматчы Мерседес утусунда автоунасы бар болчу. Ошол алып койгон, жок, эчтекеси жок үйдөн чыктык. Дереки байкап ушунда алдап жүргөндөрүн, биз да ошо угуп калдык, ушунда алдам түшкөнүчү. Эми ошончо адамды чууч түшүргөн аз келгенсип, Египеттен туруп Узамат Алымкулов деген инисине кантип үйдү өзүлөрүнө өткөзүүнүн жолдорун үйрөтүп, Мамбеталиев салдырган үйгө архитекторлор менен анын иниси келет. Анан бир күнү качып кеткенден кийин иниси келди, Узаматчы. Бүтүргөн табыз квартираны. Азыр бүтүрүп беребиз, госрегистрден кишилер келди. Үйгө киргиз келебиз. Госрегистр үйдү чийип ченеп алсын, каждыйнарга документ чыгарат. Биз сүйлөшүп койдук да. Биз ишенип госрегистрди киргизип койсок, госрегистр келип баарын чийип кетти дагы. Мына скоро даяр болот, мына китептер даяр болот, каждый квартираны бөлдү деди дагы. Анан атасына оформдетип коюптур. Андан кийин үйдү Азамат Алымкуловдун атасына өткөзүп алгандан кийин атасы келип буларды өз үйүнөн кууп, булар менин үйүмдө жашап квартирант болуп, эми чыкпай жүрүшөт деп сотко берет. Булар үй бүлөлүк мошенниктер окшойт. Көк Жардагы үйдү бул Азамат салган, Азаматтын үйү деп эме кылды да. Кантип эмеге ушу дин жолунда жүрүп ушинтип кантип алдайсыңар? Кайсы акчасына салды? Азаматтын акчасы бар беле? Кайсы бизнеси бар беле? Ошо бизнесинен эметип ушундай каражаты бар беле ушундай үйдү салганга десек, жооп бербей коюшту. Эми бүгүнкү күндө бул үйдө атам $200,000 чамасында акча коротуп, өзү салган. Курулуш иштерин үй бүлөбүз менен эле бүтүргөнбүз. Атам эт комбинатында иштеп, үй курууга жетишерлүү акча топтогон деп ойду тоону сүйлөп жатыптыр. Мейли, атасы ким болгонун билели. Мен Москвада өмүр бою иштедим, 45 жыл дешем, 40 жылдан ашык 45 жыл. Надыр деген киши иштечүбү? Иштечү. 4 жыл иштеди. 4 жыл иштеди. Заводскат болуш деген материальный заводскат болду. Айлыгы канча эле? Айлык деген бир 70-80 ушундай элесин да. 70 мен 70 сом алчумун мен өзүм. Постоянный заводскат болгон жок. Кийин мындай жөн экспедитор болуп иштеди. Жумуштан келип кайра кетип калып кичине ичип койчу. Жумуштан чыгып кетип кайра келип иштеле. Тип катып иштешти го. Асыл иштеди да иштеп. Бай үй бүлөдөн беле? Бай үй бүлөчү болсун. Чоң атасы дүкөнчү болчу. Болгону чоң атасы калган туугандары бай көргөн берсин, калгандары үй жок, квартира турушты, үй кайт. Мен деле кийин салдым там. Мен бай мен турган кара талбет месхатым бай мен болчу. Мактанбай эле коеюн. Кийин салдым мен. 91 деген жылы. 45 жыл иштеп, бир үй сала албадыңызбы? Сала албадым. Айлык жетти анда. Аксакал эт комбинатында 45 жыл иштеп, үй курууга жетишерлүү акча топтой албаса, Азаматтын атасы 2-3 жыл чала була иштеп, кантип $200,000 акчага ээ болуп калсын. Азамат бул эле кишини эмес, башка кишилерди да алдаган. Анын катарында Мамбеталиевдин атасын машинасын алдап сурап алып, сатып жиберген. Ай эсимде, жылы эметпей калып турун. Май айында алып кеткен. Алмасты ортого салып
Байке 1-2 айдын ичинде кайра бөлөк машина алып берем мындан жаңыраагын деп. Ошо боюнча эмгиче жок да. Кийин Мамбеталиев Азамат Алымкуловдун үстүнөн арыз жазып издөөгө берген. Ошентип алдамчылык боюнча издөөдө жүргөн Азамат Алымкуловдун жакындары ар жерде жабыштырылып, интернет булактарында жайнаган сүрөттөрүн көргөндө тезинен Мамбеталиев менен сүйлөшүүчү кишини таап ортого салышат. Иниси келип калды, Азамат деген иниси. Ушунда иш козгоп койгон, байкем келе албай атат, энем ооруп атат, рак болуп атат. 1-2 айлык эле өмүрү калды дегенде угуп алып жаман болду. Эгер встречаны жазса эле байкем келет эле, мамама аш калды, бар эле айтып атат дегенде менен. Көрсө деген алмаса ошол моментте анан кой. Мен анда Азаматка жолугондо көрсө Египетке барган турбай. Аны мен кийин билип атам, билчү эмес аны. Кийин Мамбеталиев Азаматты издеп Египетке барган. Сен да кечир мени, мен да сени кечирейин деп сүйлөштүк. Кол алыштык, кучакташтык, чай пай иштик дагы мени салып жиберди. Мен барам бүтүрөм депчи. Хорошо дедим. Розыкты алдым. Айтты, сен жөн койсоң ошо акчанын бар, мен азыр 10 миллион болуп коймок. Жиним келип калган жок, просто отчетту мындай туура берип иштешпейт белек. Келем мен барын тең кайтап барын чачылганды жыйнайлы дагы. Экөөбүз элдештик ошентипчи. Мени телефонго тартып алды. Анда сөз бар болчу. Анын өзүнүн сөзүнө өчүрүп коюптур. Мен бүт барын биз элдештик. Берем деген сөзү жок экен да. Видеодогу өзүнүн түшүндүм эми баарын. Сага өткөзүп берем. Иттик менден кетти. Мени уяткыла көрбө. Мен бул жакта окуп, аалым болуп калгам деп чалдырган сөздөрүн өчүрүп, ага чейинкисин гана чыгарган. Мына куулук. Аза дозум. Монча жылдан бери ызычы болуп жүрөбүз. Кечирип кой. Сен да мени кечир, мен да сени кечирдим. Экөөбүздүн ортобузда мындан кийин жакшы болуп, чоңойдук кичинекей кезден бери чогуу жүрүп, ошо дальше эле чогулуп жүрө берели. Сенен биздин аалым болуп атасың, окууң до конца бүтүп. Сөзүңдү угам, шарият чегинде баарын тең. Бүгүн 20 май 2019 Каирдебиз, кантип өзүң да тарт, мени да көргөз. Колуңда тар, элдештик. Ал арада ата-энеси катары менен дүйнөдөн кайтыш болот. Бирок жаназасына да келбей качып жүрө берген. Шылтоосу окуп жүрдүм. Ал учурда келбей койсом да болот. Шейх болуп кеттим. Учайын деп калдым деген сыяктуу шылтоодон башкасын айта алган эмес. Ата-эненин өлүмүнөн да маанилүүрөөк шейхтик кандай окуу бар экен? Биринчи энеси өттү. Ага да келген жок. Өзүнүн атасы да өттү, буга да келген жок. Атасынын агалары да кайтыш болду, ага да келген жок. Эгерде таза болсо келет эле да. Ага атасынын агаларына келбесе да өз ата-энесине келмек да. Таза жүрсө, эч кимге аласа бересеси жок болсо келмек да. Ошо ала березеси бар үчүн, алдаган үчүн келбей атат да. Ошодон келбей койду. Көрсө бул кийин билип атабыз, бул ага причина керек болгон экен, паспортту суроо келип калган экен, анан ошо алдаган турбай берсе. Болбосо менен ким бар? Ошентип алдап арызды алдырткандан кийин Египеттен келбей, номерин да өчүрүп, көздөн кайын болот. Анан кайрадан экинчи ирет арыз жазылганда кармалып Египеттен алынып келинет. Ал арада кармалган оперлерге мени коюп жибергиле, таппадык деп койгула, бирден квартира берем деп оперлерди да алдаганга аракет кылган. Муну Египеттен Интерпол кармап келди да. Анан мен ушун боюнча Турциядан 3 сааттан ашык туалетке кирип алып, бекинип алып, жалдырап мени качырып келет ушул жерден да. Мен силерге көп нерсени обещать эткен экен. Алардан пайда чыкпагандан кийин Момун деген досун Мамбеталиевке жөнөтүп, ага да оперлерге айткан сунушун айттырат. Аны Момун өзү да тастыктап берди. Азамат күнөөлүү да. Айтты да мына нону берейин айт деп чыкты Азаматка. Узаматка айтты, ону квартираны берди. Ону биринчи этажда квартира, анан ошонун жанында бир квартира, ошону бердим деди. Азамат мага айтты ошо квартираны алдым деп. Мен ошентип эле келдим. Момун бул Азамат Алымкуловдун жакын досу. Эми бүгүнкү күндө Мамбеталиевди бир эле жолу көргөнмүн, Жунхай базарда иштеп жатканын. Анан анын аялын такыр көргөн эмесмин. Тимур деген инисине эч кандай квартира саткан эмесмин. Калгандарын тааныбайт экенмин. Негизи үйдү менин атам салдырган. Мамбеталиевдин эч кандай тиешеси жок. Алар болгону квартиранттар. Жада калса арча бешиктеги үйүнө бут басып да барган эмесмин деп бетин тамдай кылып мойнуна албай жатыптыр. Бирок бул жакта аны тааныган кошуналары күбөлөр эмне дейт? Ал крышасы кетип калган жокпу?
Психотерапевт алып барсаңарчы, я психологдор алып барсаңарчы. Атак чогул иштеп, чогул үйдү курушкан. Өзү бияк турбайбы? Даана хозяин. Алмаз үй салып атат, Азамат. Алмаз дегенде. Алмазтар дегенде, Азаматтар. Бирөөсү экинчи этажда, бирөөсү экинчи этажда. Намазхана орнотасы. Олуктап кырıyor. Жок, элбет тандайды. Карайдын иштери бар да. Алдасаң ал келип сурмакта, качып кетпес болчу да мисалы. Келип маяка мен акчам бар эле, каякта Алмаз, каякта связьга чыксын деп мага чыкмакта да. Ал базар меники деп атпайбы? Кантип Алмаз кирайт эткенмен. Ал кирайт этсе ушул жерден эле кетпейли, ушул жактан чечишпейби анда. Аныкы болсо. Качып кетпейчи алчы. Аныкы болсо базар келип маякта туруп, келе акчамды бар деп маяктан чечишпейт беле, туурабы мисалы. Аныкы болсочу. А эмнеге аяка кетип калды? Ошондо бул биз билчүк, что бул как прораб катары, прораб деп, вот жылдыздын бөөсүн эме ошол эме спонсор үй салып атат депчи. Кол алдында иштечи ал, кол алдында иштечи. Жанына жүрүп күндүр түндүр айтып атпайбы, уйгактай жабышты. Кенеде бык жетпей калса дагычы, стройка токтоп калат да. Ошон үчүн анан же шаарда болбой калат, же чет өлкөдө болуп калганда окут, сразу чалат, байке, Азаматка берип коюңузчу. А мен билем да, бир жолу крупный акча берип, анан айттым да, Азамат, эме, сен распискага жазасың деп таарынып кадимкидей, силердин ишиңерди кылып жүрсөм мен байке. Анан менден расписка сураганыңар кызык экен деп кадимкидей таарынбадыбы. Кийин ортого калыс адамдар түшүп, сенин кылганың туурабы, же Мамбеталиевдин өз мүлкүн кайра алуу үчүн арыз жазганы туурабы, жүр, жок дегенде муфтиятка баралычы. Алар эмне деп чечсе, ошону угалычы. Балким сен тарапка чечилер деп адамдар кайрылса да, мен муфтиятка ишенбейм. Алар деген машвараны туура эмес жүргүзүшөт деп жамандап кирген. Центральный жолуп калып, аябай сүйүнүп кетме, Азамат баягы ойдом, кандайсың, сен жакшы байке ушундай жакшы жүрөсүң. Анан айттым, бул кандай Азамат токтотуш керек. Мага ишенбесең, мына муфтиятта ким бар авторитет? Мына сен центральный мечитте намаз окуп жүрөсүң, баарысың Кудай деп жүрөсүң. Сен орто мечитте жүргөндө, значит, муфтиятка да ишенесиң. Муфтияттан ким бар авторитет? Ошону коелу, күбө коелу дагы. Ошол жерден анан аласа бересеңер, мен көргөн эмесмин, балким. Билгениң бардыр. Ошону давай коюп туруп чечкиле десем, жок, мен ишенбейм деп болуп кетип калган. Элдин баары муну көргөндө ошол жакта соттордон эмнеден таасир алып атат? Өзүң алым болсоң. Көрсө алым эмес го, билбейм, күнөөкөр болбойм билбегенден кийин, но алым кишинин поведениясы мындай болбойт. Кыскасы бул Азаматтын калпы ушуну менен токтоп калган жок. Бүгүнкү күндө да кээ бир органда иштеген кызматкерлерди ортого салып, аны бүтүрүп бер, муну бүтүрүп бер деп эшик каккылап жүрөт экен. Бирок биз минтип динди жаман көрсөткөн Азаматка эскертип, аброюн сактап калууга дагы деле шансы бар экенин, анын айынан башка мусулмандарга да сөз тийип калбасын, алган мүлктөрүн ордуна коюп коюусун суранып, телефон чалып кайрылганбыз. Бирок алар бизди укпастан кайра атыраңдап уруш берди. Ал эми анын иниси Узамат Алымкулов байкесинин каталарын сезип, ага түшүндүрөйүн дегендин ордуна ажылдап бакырып, сүйлөшпөстөн видеого тартып, машинасына олтуруп, ортоңку колун көрсөтүп кетип калды. Адамгерчилик үчүн деле сүйлөшүп койсо болмок. Эми экинчи чыгарылышта Азамат Алымкуловго жасалма жол менен жер сатып берген прокурордун жер мафиясына тиешеси барбы же жокпу, үйүр жылкыларга кантип ээ болгон, чирген байлыкка кантип жетишкен, дагы кандай ачылбаган былыктары бар. Азамат Алымкуловдун бүгүнкү күндө мамлекетке кандай зыяны бар, дагы кимдерди сыздатып жүрөт, кайсы органдын эшигине байма-бай каттап калды. УКМК муну камай турган кандай кылмыштары жана мыйзамсыз иштери бар? Буларга жоопту кийинки чыгарылышыбызда издеп көрөлү. Бирок эскерте кетүүчү жагдай, буга жардам бергендер этиет болгула. Кеминин дүбү тебишилсе, чогуу чөбүп кетпегиле. УКМКнын төрагасы аяп олтурбасын билесиздер. Ошол эле учурда Азамат Алымкуловго да мусулмандык бир тууган катары эскертип кетебиз. Эсиң барда этегиңди жей, арам оокат аш болбойт, динди жаман көрсөтпө. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.